Ынтымақтың эфирдік уақытысын қайрадан жұма жиынтығына саресеп салған назар апталық маалымат программасы уантат. Студияда Назгүл Ахунова, саламатсыздар ба. Алғаш бұл жолғы шығарылыштағы негізгі темалардың қысқаша түрмегі. Жергілікті кеңештерді шайлоо алдында мыйзам бузууларга атталууда. Жарандардын паспорт көчүрмөсүн алып акча сунуштоо учурлары бар. Эгерде силер шайлоо күнү келип башка партияга шайлап койсоңор, биз сиздердин копия паспортуңар менен аныктай алабыз дейт да. БШК КСДПнын Жалал-Абадта шайлоого катышуусуна уруксат берди. Шайлоодон четтетүү боюнча чечимдин жокко чыгарылышы башка партияларда күмөн жаратты. Кайра кабыл алыптыр деп. Биринчиден мыйзамсыз кылгандыгын жокко чыгарган туура эле болду. Бишкекте сасык тумоого байланыштуу бардык мектептер убактылуу жабылды. Вакцина сатып алуу үчүн 2 миллион сом бөлүндү. Буга чейин мэрияда кооптуу инфекциялар боюнча координациялык комитеттин жыйыны өтүп, шаар мектептерин карантинге жабуу боюнча чечим кабыл алынган. Ош шаарындагы мектептерде карантинге текшерүү жүрүүдө. Учурда санитардык көзөмөл күчөтүлүп, окуучуларга бет кап тагуу милдеттендирилди. Кыргызстанда жаңы жылдык жардыргыч заттарды сатууга тыюу салынды. Ага ылайык пиротехникалык каражаттарды саткандар 50 000 сом айыппулга жыгылат. 1000 сомдон 50 000 сомго чейин жазана пулуну салышка ушундай укуктар берилген. Апта башында Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДПны шайлоодон четтетүү боюнча чечимин кайра карап жокко чыгарды. Ага ылайык талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердик норманы сактабаганы жана жайгашуу тартибин бузду делген КСДП партиясы шайлоого катыша алат. Бирок аймактык шайлоо комиссиянын мурдагы чечимин жокко чыгарганы туура эмес болуп калганын серепчилер кулак кагыш кылып чыгышты. Ага кошо эле шайлоого ат салышкан башка партияларда нааразычылыгын билдирип БШКга кайрыла турган болушууда. Эгер жогорку жактан да мыйзам бузуу болсо, анда сотко кайрылышат. Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы өз бүтүмүн кайрадан эмне үчүн четке кагып жатат? Кылымжан Азамат кызы иликтеген. Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы 30 ноябрда КСДП партиясынын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган. Буга КСДП талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердик норманы сактабаганы жана жайгашуу тартибин бузгандыгы себеп болгону айтылган. Бирок көп өтпөй эле аймактык шайлоо комиссия маселе убагында каралбай тийиштүү чечимге чыгып кабыл алынган деген негизде мурдагы бүтүмдү кайра жокко чыгарды. Себеби аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Бактыкан Нуралиева КСДП партиясынын шайлоо тизмегиндеги кемчиликтерди өз мойнуна алган. Андан соң аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы жумуштан четтетилип, ал эми КСДП партиясы шайлоого катышмай болду. Ошондо гендердик баланс сакталып атат. 33% аялдар, 67% эркектер болчу. Ошол менен 3-чү мынакей кечеги өтүлгөн отурумда кабыл алынган чечимдер мен мыйзамдуу деп айтсак болот. КСДП партиясын шайлоодон четтетүү боюнча чечим өнүгүү прогресс, ата журт жана ата мекен партияларынын арызынан соң кабыл алынган болчу. Ошондуктан жогорудагы партиялар жокко чыккан чечим боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну көздөп жатат. Себеби аймактык шайлоо комиссиясы өзү чыгарган чечимди жокко чыгарып жатканы мыйзамга каршы келет. Бул жерде ошо партиянын дагы аймак шайлоо комиссиясында, борбор шайлоо комиссиясында күнөөсү бар деп эсептейбиз. Бул боюнча өнүгүү саясий партиясы кечээ арыз жазып, борбор шайлоо комиссиясына кайрылдык. Ошол 2 декабрь күнү кабыл алынган токтомду күчүнө калтырып берүү боюнча. Буну эми борбор шайлоо комиссиясы арызыбызды карап жооп берет деген үмүттөбүз. КСДП партиясын шайлоодон четтетүү боюнча чечимдин жокко чыгарылганын айрым саясий серепчилер туура эмес деп эсептешет. Анткени аймактык шайлоо комиссиясы буга чейин партия талапкерлеринин тизмесин карап чыгып, мыйзамга шайкеш келген өзгөрүүсүз чечимди кабыл алыш керек болчу. Бул аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымынын күнөөсү дейт Орозкул Анарбаев. Буну өзү жокко чыгарды эле. Анан кийин мен эртең менен азаттыктан угуп калдым, кайра кабыл алыптыр деп. Биринчиден мыйзамсыз кылгандыгын жокко чыгарганы туура эле болду.
төрайымы мен айтып кетпедимби, ушундай жаман иштегенинен, ушундай таразалап албагандыгынан, анан өзүн билемдиктигинен, мыйзамсыз иш кылдыгандыгынан алганы туура эле болду да. Ал эми КСДП партиясы талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердик теңдикти сактабаганы жана тизменин жайгашуу тартибинин бузулгандыгы тууралуу кайрылуу БШКга жолдоnup, анын жыйынтыгында аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы иштен бошотулду. Учурда Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Ата Мекен партиялары Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылып жообун күтүүдө. Эгерде туура чечим кабыл алынбаса, сотко кайрылышаарын билдиришти. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Ушул эле темага улай жергиликтүү жана шаардык кеңештерге депутаттарды шайлоо жараянында мыйзам бузуулар катталууда. Кепилдик катары жарандардын паспортторунун көчүрмөсүн алып, акча сунушташкан. Ал эми Өнүгүү Прогресс, КСДП, Кыргызстан, Республика Ата Журт жана Аалам саясий партияларына шайлоо алдында үгүт иштеринде кетирген мүчүлүштүктөр үчүн эскертүү Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилген. Мындан улам БШКнын алдында түзүлгөн комиссия көзөмөл ишин күчөтүп, талапкерлердин үгүт ишин тескеп жатат. Шайлоо өнөктүгүнө чейин дагы кандай мыйзам бузуулар катталууда? Гүлзара Бакаева сөз кылат. Ооз көбүртүп, чектөөсү убада бергендердин күнү тууду. Көрнөк жарнактар илинип, алдыда аткарыла турган пландар көпчүлүктү кайдыгер калтырбайт. Күн санап унаа менен эл кыдырып, партиянын атын атап, добуш берүүсүн өтүнүшөт. Бул бизге көнүмүш болгону менен келген конокодоно өкүндүргөнү амалкөйлөр добуш алуунун жаңы жолун таап, жарандардын паспорт көчүрмөсүн алып жатышат. Бул маалымат көпчүлүк жерлерде катталып, ачыкка чыккан Таза шайлоо ассоциациясы маалымдады. Жарандардын копия паспорттарын алган себеби алар мындай кайрылып атыптыр да жарандарга. Эгерде сиздер биз сиздерге шайлоо күнү акча беребиз, эгерде сиздер биздин партияга шайласаңар, биз силерге ошо определенный бир сумманы беребиз деп туруп, алардан гарантия катары копия паспорттарын чогулткан фактылар да бар. Ал фактылар боюнча жарандарга мындай кайрылып жаткан учурлар бар да. Эгерде силер шайлоо күнү келип башка партияга шайлап койсоңор, биз сиздердин копия паспортуңар менен аныктай алабыз дейт да. Сиздер кайсыл партияга шайладыңар? 5 саясий партияга үгүт иштерин жүргүзүүдө кетирген катачылыктары үчүн БШКнын алдына түзүлгөн комиссия тарабынан алгачкы эскертүүлөр берилген. Учурда ар бир аймактык шайлоо комиссиясы кырдаалды тыкыр көзөмөлгө алып, жеңичинен иш жасагандарды иликтеп жатат. Мыйзамга ылайык талапкер же саясий партиялар үгүт ишинде мүчүлүштүк кетирсе, эреже бузуунун деңгээлине ылайык шайлоо өнөктүгүнөн четтетилет. Өзлөрүнүн баннерлерин, өзлөрүнүн чакырыктарын ошол баягы собственниктен сураш керек да, илип аткан жерде кайсы зданияга илсе, кайсы бир жерге илсе, ошол собственниктен сураш керек. Ошол кыймылсыз мүлктүн ээсинен сурап, уруксаты менен алар менен тиешелүү келишимдерди түзүп анан илиш керек. Ушундай кылган эмес. Айрымдары ошол баягы баннерлерде исходной данныйлар болот. Ошол ким заказ берген, качан, канчага деп ушундай исходной данныйлар жок басып чыгарып койгон баннерлер үчүн ушундай эскертүүлөрдү алышты. Таза шайлоо кызматынын 200 байкоочусу эми шайлоо тилкелеринин сырткы айланасын да көзөмөлдөйт. Мында шарап коюп, жеринен акча берип, добуш сатып алуу иштери ооздукталарын белгилешет. Шайлоо жараянына ылайык саясий партиялар жана жеке талапкерлер тамак аш таратып, же материалдык жардамды жасабаш керек. Обещанияга ишенип жатканда ар бир жаран өзү чечиши керек. Бул ошол обещанияны ошол партия аткаралабы же аткаралбайбы? Эгерде жарандар ошол саясий партияга ишенсе, то спокойно өзүнүн голосун бере берсе болот да. Бирок ошол эле учурда биз тараптан ар бир партиянын бүгүнкү күнгө берген обещанияларын баары фиксация кылынган. Ошол бийликке келген партиялардын бардыгы биз контроль кылабыз кийин. Эң негизгиси эми берилген убадалар шайлоодон кийин көзөмөлдөнөт. Саясий партиялар катары менен тизмектелип, үмүт байлагандар маселени четинен чечүүсү талап. Мында кимдин эмне жасаганы ачык көрүнүп, эл сынына түшөт. Саткан бул болбойт да, өзүбүздүн эле тагдырыбызга балта чаккандай эле болуп калат койсузбу. Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын мындай өнүгүү өстүрө турган адамдарды шайлаш үчүн барабыз да. Бул шайлоо ар бир жарандын өз эрки, өзү каалаган партияга өзү барып голосовать этет. Мен дагы ошо по месту жительству барып шайлоого катышам.
Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, учурда мыйзамга каршы келген одоно эреже бузуу фактысы каттала элек. Эгер кайсы бир талапкер партия чоң катага жол берсе, анда шайлоодон четтетилет. Эске салсак, буга чейин Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясын шайлоодон четтетүү боюнча чечимин кайра карап, аны жокко чыгарды. Баштапкы бүтүм талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердик норманы сактабаганы жана жайгашуу тартибин бузгандыгы кабыл алынган болчу. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Бишкек. Бул аптада сасык тумоодон улам Кыргызстандагы 141 мектеп карантинге жабылды. Мындай чечим тумоонун жайылышын алдын алуу максатында кабыл алынган. Анын ичинде Чүй облусунда 43 мектеп бар, Жалал Абадда 3, ал эми Бишкек шаарында 95 мектеп карантинден улам убактылуу жабылды. Борбор каладагы мектептерде окуу 5 декабрдан тартып 12 декабрга чейин токтоп турат. Анткени окуучулардын 30% сасык тумоо оорусу менен жабыркап сабакка келбей калышкан. Эми карантинге кеткен мөөнөттү жазгы каникулдун эсебинен окушат. Ал эми мамлекеттик казнадан вакцина сатып алуу үчүн 2 миллион сом бөлүндү. Теманы Бишкектен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева улантат. Тамак оорусу күчөп, дене табынын көтөрүлүшү Бекжандын шайын кетирген. 3 күн үй шартында дарыланып, жыйынтык чыкпагандыктан аргасы ооруканага келишкен. Учурда абалы орто, тамак ичип өз алдынча. İçim, başım Korudu. Ay kıynaldım. Apam bir kalk geldi. Mektep barbay kaldı. Harcakşıla ol kaldım. Мындай балдардын саны учурда республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында бейтаптардын 60%-ын түзөт. Күн сайын сан арбып, тез жардамга кайрылгандар көп. Учурда оорукананын бөлмөлөрү толуп, аргасыз кошумча керебеттер коюлган. Дарыгерлер абалды турукташтыруу үчүн мектептердин жабылуусун колдошуп, эми үй шартында эрежени туура сактоо керек дешет. Температуранын көтөрүлүшү 39-40га чейин көтөрүлүп кетет. Кээ бир балдар ошол температурага чыдабай судорог деп коебуз, ошондой берет. Ошонун айынан бизге көбүнчө түшүшөт. Экинчиси бул тамактын шишип кетиши болот. Дем ала албай, дем жетпей келген балдар көп. Үчүнчүдөн үйүндө көп кармап жатып 4-5 күндөн кийин кабылдоосу болуп, бронхит, пневмония деген өпкөгө суук тийген диагноздор менен келип атышат. Орнун көбөйүшүнө абанын суук болуп, кайра мээлимдеши себеп. Жаш балдар үшүп, вирус жанданган. Мындай учурда тамак ашты күчтөнтүп, бөлмөлөрдү улам желдетип туруу абзел. Орнун алдын алуу үчүн учурда мамлекеттик казнадан 2 миллион сом бөлүндү. Каражатка вакцина сатып алынып, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна таркатылат. Менчик мектептердин жетекчилери өзгөчө санитардык эрежелерге, ошол желдетүү эрежелерге жана ар бир окуу сменанын аралыгын так сактоо, тыныгуу мөөнөттөрүн сактоо, ошол тыныгуу мезгилинде класстарды желдетүү эрежелерин жүргүзүү өтө зарыл. Мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн Бишкек шаарындагы бардык мектептер бүгүндөн тартып 12 декабрга чейин убактылуу жабылды. Анткени окуучулардын 30% ооруга байланыштуу келбей калышкан. Бирок мугалимдер иш ыргагын токтотпой, окуу бөлмөлөрүн тазалашып, окуучулардын дептерлерин иреттешүүдө. Ал эми карантинге кеткен мөөнөттө окуучулар жазгы каникулдун эсебинен окушат. Эпидпорог превышен и школа закрыта на карантин. Тумоонун жайылышынан улам бүгүндөн баштап кийинки дүйшөмбүгө чейин шаардагы мектептерде сабактар токтотулду. Карантин маалында мугалимдердин басымдуу бөлүгү иштеп жатышат. Анткени алардын арасында да оору күчөгөн. Буга чейин мэрияда кооптуу инфекциялар боюнча координациялык комитеттин жыйыны өтүп, шаар мектептерин карантинге жабуу боюнча чечим кабыл алынган. Өлкө боюнча да абал туруктуу эмес. Жер-жерлерде оору күчөп, Жалал Абад жана Чүй облустарындагы айрым мектептер жабылды. Ошондуктан өздүк эрежени сактап, коомдук жайларда азыраак жүрүү талап. Дарыгерлер сасык тумоо башталган күндөн тартып, басып жүрбөй, төшөккө жатыш керек дешет. Колдон келсе бир канча күн бир бөлмөдөн чыкпай жатуунун жыйынтыгы болот. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Бишкек. Сасык тумоодон улам Ош шаарында бала бакча убактылуу жабылды. Бирок ал жеке менчик. Мамлекеттик бала бакчаларда абал жакшы. Ал эми мектептерде карантинге текшерүү жүрүп, санитардык көзөмөл күчөтүлдү. Тагыраагы ар бир окуучуга бет кап менен отуруу милдеттендирилип, жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынды. Анткени Оштогу жалпы 62 000 окуучунун 7% сасык тумоого чалдыгып, жуктургандардын саны дагы да өсүшү мүмкүн. Ошто сасык тумоонун
жайылышын алдын алууга дагы кандай чара көрүлүүдө? Нуржамал Баргыбаева кызыккан. Шаардагы жеке менчик бала бакчалардын катарын толуктаган Үмүт Акшола бакчасында 150 бала тарбияланат. Учурда бирок бакча убактылуу иштебей жатат. Буга себеп сасык тумоо илдетинин күч алышы. Бала бакчанын жетекчилиги маалымдагандай, сасык тумоо менен ооругандардын саны кескин көбөйгөн. Көрсөткүч 35%дан ашкандыгы үчүн бакча 5 күнгө жабылды. Эми 12 декабрда кайра ишке кирет. Ал эми мамлекеттик бала бакчаларда абал жакшы, балдар дайымкыдай эле тарбияланып жатышат. Шаар боюнча жалпы 40 бакчада 13 000 тарбиялануучу болсо, анын ичинен 600гө жетпегени сасык тумоого чалдыккан. Бул көрсөткүч 7% түзөт. Бирок ооругандардын саны аз болгону менен атайын дептер ачылып, ага келбегендердин саны күн сайын жазылууда. Аны эгерде бир бала ошо тетрадыбызга 2-3 жолу түшүп кала турган болсо, ал баланы сөзсүз уже ошол бала караштуу поликлиникага карап туруп биз өзүнчө ишти алып барабыз деген ой менен ушу тетраддарды ачтык. Бакчалардагы тарбиялануучулардын ден соолугу боюнча Көзөмөлдө Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жүргүзөт. Бул кызмат оюнчуктарды залалсыздандыруучу каражаттар менен жууп туруу, балдарды таза абада 3-4 саат алып жүрүү боюнча тапшырмаларды милдеттендирген. Ал эми ал жердеги мекемеде иштеп жаткан тарбиячылар же мугалимдер ооруп калса, аларды сөзсүз түрдө үйүнө жооп берүү мындай аларды окуучулар менен балдар менен аралаштыруу боюнча биз атайын буйруктар чыгарылып жеткирилген. Белгилей кетсек, сасык тумоого чалдыккан балдардын саны 35-40%га жетсе, анда билим берүү башкармалыгы бакчаларды жабууга буйрук берет. Бирок дарыгерлер ага жеткирбестен оорунун алдын алууну эскертип келишет. Анткени айрыкча мектеп бакчаларда адам көп болуп, тез таркап кетет. Ал эми мектептердеги абал өткөн аптага салыштырмалуу жакшырып, 7-8% көрсөткүч азайды. Нуржамал Баргыбаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Кыргызстанда жаңы жылдык жардыргыч заттарды сатууга жана колдонууга тыюу салынды. Мындай токтомду мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция чыгарды. Ага ылайык пиротехникалык заттарды саткан соодагер 50 000 сом айыппулга жыгылат. Учурда өлкө боюнча бардык ири базарларга жана соода түйүндөрүнө инспекторлор тарабынан билдирүү баракчалары таркатылып, түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Темага кененирээк Бегмай Асанова токтолот. Мында адам көп топтогон базарларда мыналар сатышка тыюу салынган. Жаңы жылдык жардыргыч заттарын сатууга тыюу салынган. Бирок бүгүндөн тарта Оштун Борбордук базарында пиротехникалык каражаттар сатыкка чыга баштады. Соодагерлер жардыруучу заттардын жалпы 10га жакын түрлөрүн алып чыгышкан. Алардын дээрлик баарында уруксат кагаздары жок. Азыр жок, эртең берем деген аларчы. Азыр мунун сертификаты барбы? Сертификат. Кана көрсөтчү. Тартип боюнча жардыргыч заттарды коомдук жайларда сатууга тыюу салынган. Анткени пиротехникалык каражаттар адам өмүрүнө кооптуу. Ош шаарында өткөн жылы кыш мезгилинде пиротехникалык заттарды колдонуп, зыянга учураган 163 учур катталган. Андыктан мындай кооптуу абалдарды алдын алуу максатында мамлекеттик экотехник инспекциянын өрттү көзөмөлдөөчү инспектору базарларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Сертификаттары болуш керек. Анан бул сатууда дагы өздөрүнүн өрт коопсуздук эрежелеринин талаптары бар. Бул бардык эле дүкөндөрдө, коомдук базарларда сатууга тыюу салынат. Биздин мыйзам боюнча коопсуздуктун эрежелери боюнча тыюу салынат. Бул дүкөндөр атайын бир алыста турган, жеке турган имаратта гана сатылыш керек. Анткен менен жыл сайын бул сыяктуу түшүндүрүү иштери натыйжа бербей, мыйзамсыз жаңы жылдык жардыргыч заттарын саткандар көбөйүүдө. Тартипти бекем сактоо максатында мындан ары пиротехникалык заттарды саткан соодагерлерге жоопкерчилик күчөтүлөт. 396 берене бар. Бул деген өрт коопсуздук эрежелерин аткарбагандык же бузгандыгы боюнча жарандарга, жеке ишкерлерге, жооптуу адамдарга же болбосо юридикалык жактарга 1000 сомдон 50 000 сомго чейин жазана пулуну салышка ушундай укуктар берилген. Шаар тургундары пиротехникалык каражаттар көбүн эсе зыян тийгизерин айтышууда. Андыктан мүмкүн болсо таптакыр сатыкка чыгарбоо тууралуу токтомду колдошот. Тамбаштагы чөптөр жайметип кетет, зыян тартат, баягы прохожийлер үйлөргө карап атышат жаш балдар. Вообще атканга мүмкүнчүлүк вообще укугу жок болгондо атуучулар, сатуучулардын аябай жакшы болуп. Башыман өткөн эле бир окуя. Өтө чоң зарыла турган нерсени алып келип алып адамга каратып атып алган күндөрүм болду.
уктап атасың бір күн даңылдатып еп баардыгы чочутту да. Эң жакшы неме айтып атат го Бишкектен да. Ошону мен сүйүнүп атам угуп алыпчы. Жакшы кылат ошо ким чыгарса дагычы. Бийликтегилер чыгарды же милициялар чыгарды. Токтом чыкканга чейин сатылып кеткен жардыргыч заттарды этият колдонууну тиешелүү кызмат өкүлдөрү эскертет. Ошол эле учурда пиротехник каражатты колдонуунун эрежесин так сактоо зарыл. Бегимай Асанова, Айбек Беделбеков, ынтымак. Аравандагы Алишер Наваи мектебинин башталгыч класстарында окуган ар бир бала 200 сомдон ай сайын төлөшүүдө. Бул тууралуу ата-энелер биздин телеканалга айтып даттанышты. Алар мектепте 4-класска чейин окуган ар бир балага талап кылынып жаткан каражатты төлөөдөн түйшөлүшкөн. Анын себебин мугалимдер начар окуган окуучуларга кошумча билим берилет деп түшүндүрүшкөн. Бирок жогорудагы каражат ар бир башталгыч класстын мыкты окуп жаткан балдарынан да талап кылынып жатканын ата-энелер айтышты. Бул акча канчалык мыйзамдуу? Бегимай Асанова кызыккан. Анан азыр болсо бардык балдар уже неме болуп Атын жашырып чагылдырууну суранган бул жарандын баласы Алишер Наваи атындагы мектептин 1-классында окуйт. Ал сентябрдан бери ай сайын баласынын кошумча билим алуусу үчүн 200 сомдон каражат мектепке берип келген. 1-класстын жадыбалы боюнча саат 11:40 сабак бүтөт. Бирок окуучуларга кайсыл мезгилде кошумча сабак өтүлөт деп мугалимдерден сураган учурда мектеп жамааты милдеттүү түрдө 200 сомдон төлөш керектигин, антпесе окуучу мектептен четтейт деген жеме уккан. Мен да өзүм неме билгенимче дополнительный сабактарды жетишпеген балдар үчүн окутушат да. Неме 10-15 окуучу менен алектенсе болот. Анан менин кызымдын классында 48 окуучу бар экен. Буну деди завуч да билет, директор да билет, текширип көргүлөчү. Бул аялдан башка да мектептин негизсиз каражат жыйнап жатканына нааразы болгон ата-энелер 20дан ашкан. Алар ай сайын балдарына мындай көлөмдөгү каражатты бере албайбыз деп чыгышкан. Ошол эле учурда башкалар телевидение аркылуу арыздануудан чочулашты. Анткени балдардын мектептен четтеп калуусунан коркушат. Суммасы ар кыл. Мугалимдер тарабынан ар кандай өлчөмдөгү суммалар талап кылынууда. 100 сомдон 200-300 сомдон да берилип жаткандар бар экен. Эми мынча акчаны бергендер бар, жашоосу начарлар бар. Анан талап кылганы болбойт да. Мисалы менин балам өзү жакшы окуйт. Ага мен ай сайын акча бербегенге мүмкүнчүлүгүм жок. Башка балдарым да бар. Группада o'zi группада qoldirgan bolaga o'zi qildirish kerak uy vazifasini. Негизсиз жыйналып жаткан каражаттар тууралуу Наваи мектебинин жетекчилиги эч кандай кабарыбыз жок деп билдиришти. Алар башталгыч класстагы начар окуган окуучуларга кошумча сабак акысыз өтүлөт дешти. Мага ошондой ата-энелерден арыздаттануу түшкөн эмес да. Түшсө мен аны тек койбойм да. Действительно мен аны сразу караймын да. Ата-эне ошол берген, эгерде ушул договор түзүп, келишимге кол койгондон кийин бул кошумча окуунун өзүнүн отдельный журналы болот, конспекти болот, отдельный планы болот. Ошонун негизинде анан ата-эне берген акчасын дагы талап кылып алыш керек. Она гласная или согласная? Бул нерсе соңку 10 жылдан бери мектептерде шайланып келаткан ата-энелер жамааты тарабынан бекитилет. Алар балдардын түрдүү көйгөйлөрү боюнча иш алып барышат. Алардын катарында начар окуган окуучуларды башка курдаштарына кошуу максатында кошумча сабак өтүп берүүнү мугалимдерден ата-энелер өздөрү суранышат. Берип аткан ата-энелерге айтат элем да, биз заставлять этип атат депчи. Эмне үчүн баласын заставлять этип аткан болсо, бетке бет сүйлөшсө болот бардык нерсени. Менин балам антип берет, мынтип берет деп байка өзүн алдырып, коркуу сезимин эч качан алдырбаш керек. Өзүнүн укугун коргоо алганга ар бир ата-эне милдеттүү. Анан кийин эле ана мугалим мындай, мына мугалим мындай деп эле мугалимдерге деле айып кое бериштин. Күнөө эмеси жок да. Билим берүү мыйзамына ылайык мектептерде окуучулар акысыз билим алууга тийиш. Ал эми кошумча сабакка муктаж балдардан каражат жыйноо да мыйзам бузгандыкка жатат. Атайын өзүнүн органдары бар да эми. Бул финансовый акча маселеси боюнча кетип атпайбы? Ошол ата-энелер эгерде арызданган болсо, ошол органдарга ошолор териштирип, тергөө амалдарын жүргүзүп, бизге сунушун талабын берсе, биз ошого карап туруп, тергөөнүн жолу болсо ошол орган кандай талап берсе, ошонун жыйынтыгына карап мыйзам чегинде чара көрүлөт. Наваи атындагы мектеп Аравандагы эң ири мектептердин бири. Анда жалпы 2600 окуучу болсо, алардын дээрлик жарымы башталгыч класста билим алышат. Бегимай Асанова, Айбек Беделбеков, ынтымак.
Чыгарылышыбызды Борбор Азия жаңылыктары менен улантабыз. Казакстандын түштүк облустарында жыл башынан бери жол кырсыгынан жашы жете элек 43 бала каза болуп, 550ге жакыны түрдүү жарааттар менен ооруканаларга түшүшкөн. Бүгүнкү күндө Чымкенттеги тартип сакчылары жеткиликтүү мүмкүнчүлүк жолу деп аталган акциянын алкагында жол кырсыктарынан жабыркап ооруканада жаткан балдардан кабар алып кайтышты. Кененирээк кезектеги материалда сөз болот. Чымкент шаардык балдар ооруканасында полиция кызматкерлеринин биринчилерден болуп 12 жаштагы бейтап белек алды. Түрдүү белектер менен тартип сакчыларынын келиши Дидар үчүн күтүлбөгөн нерсе болду. Подарку я, конечно, рад. Белектер үчүн абдан кубанычтамын. Ооруканага түшүп, тартип сакчыларынан белек алам деп ойлободум эле. Чоң рахмат айтамын. Мындан ары жол эрежелерин туура сактоого аракет кылам. Дидар ооруканага автобуста баратып алган жараты менен түшкөн. Анда айдоочу жол кырсыгынан качамын деп автобусту катуу токтоткондо Дидар жыгылып колун сындырып алган. Келип түшкөн жагын закрытый. Бул бала бизге 30 ноябрда жол кырсыгынан алган жараты менен келип түштү. Анын оң колу сынып, ага операция жасадык. Учурда баланын абалы жакшы. 4 күнгө созулган кайрымдуулук акциясында тартип сакчылары 15 баладан кабар алууга жетишишти. Полициялардын айтымында ооруканадагы балдар менен эле чектелип калбастан, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө да көңүл бурулары планда бар. Белгилей кетсек, жыл башынан бери жол кырсыгынан жашы жете элек 43 бала көз жумуп, 548 түрдүү жарааттарды алышкан. Бул акциянын максаты кырсыктан жабыркаган балдардын көңүлүн алуу гана эмес, жаш балдарды жол эрежелерин сактоого үндөө болуп саналат. Казакстандын вице-премьер-министри иш сапары менен Актөбөгө келди. Ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушту, андан ары өндүрүш тармагынан кабар алып, Каспий Плюс курулуш компаниясына барды. Анда бир топ маселелер айтылып, ага катар алдыда дагы инвестициялык келишимдер пландалып жатканын ачыктады. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолсун. Казакстандын Актөбө облусундагы эң уникалдуу ишканалардын бири Каспий Плюс токен өндүрүш тармагына керектелүүчү заманбап продукцияларды иштеп чыгарат. Мындан 7 жыл мурда ишкана шахталарга керектелүүчү сеткаларды чыгара баштаган. Ага чейин токен өндүрүштүгүнө керектелген жабдыктарды чет өлкөлөрдөн алып келишчү. Муктаждыктын өскөнүнө байланыштуу жергиликтүү продукцияны чыгарууга бел байлашкан. Бүгүнкү күндө жумушчулардын иши менен аймактык жетекчилер гана эмес, өкмөт өкүлдөрү да таанышып чыгышты. Вице-премьер-министр бул тармакта алдында дагы инвестициялык пландар бар экенин баса белгилеп кетти. Бул арада быйылкы жылдын эсебинен Актөбөдө дагы 3 өндүрүштүк ишкана ачылганын, анын арасында курулуш компаниясы да ачылганын кошумчалады. Мындан сырткары дагы 7 объект ишке кирүү алдында турат. По итогам года выйдем, как вы сказали, да? Инвестиции. Баары өз нугунда кетип жатат. Инвесторлар менен иштешүү айтор чечилбеген маселе жок. Муну менен жумушсуздуктун көйгөйлөрүн чечүүгө да болот. Чем было былтыркы менен салыштырганда. Инфляция будет ниже, безработица будет ниже. Андан ары бийликтен келген делегация транспорт жана логистикалык борборуна, курулуш гипермаркетине сапарын улады. Ынтымактын кабарчылары аяктап бараткан жуманын эң маанилүү жана орчундуу окуяларын сиздерге кеңири айтып беришти. Ушуну менен назар апталык маалымат программасы өз берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кийинки шембиде жалаң гана жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.